Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Камчыбек Ташиев чек ара кызматы үчүн сатып алынган курал-жаракты көрдү. 18 мартта Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара кызматы үчүн сатып алынган жаңы аскердик техникалык жабдууларды көрдү. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев логистикалык жабдууларды жана атайын техникаларды алууга бюджеттен каражат бөлүнгөнүн билдирди. Сатып алынган аскердик техникалык жабдыктар чек ара бөлүктөрүнө жөнөтүлөт. Ташиев ведомство менен өлкө жетекчилиги УКМКнын алдында турган тапшырмаларды ийгиликтүү аткаруу үчүн бардык зарыл шарттарды түзүп жатканын белгиледи деп айтылат маалыматта. Кылган кызмат берилгендик менен, мамлекетти сүйгөндүк менен силер кызмат кылышыңарды биз билебиз. Айрыкча чек ара кызматы. Кудай сактасын. Душман чек арадан өтүп бизге кол сала турган болсо, биринчи ошол душмандын соккусун силер өзүңөр кабыл аласыңар. Жүрөгүңөр менен, көкүрөгүңөр менен, өзүңөрдүн денеңер менен, өзүңөрдүн ушу курал жарагыңар менен ошолорду өзүңөр кабыл аласыңар. Демек, биз силерди ошого жараша жакшылап куралдандаштырыбыз керек. Жакшылап жашоо шартын карашыбыз керек. Техникаларды алып беришибиз керек жана башкаларды. Мына ошолордун негизинде жумуштар жүрүп жатат. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Менчик клиникаларда томографияга тартуу баасы арзандатылды. Кыргызстандагы медициналык менчик мекемелерде томографиялык текшерүүлөрдүн баасы төмөндөтүлдү. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда атайын кызмат клиника башчылары менен бааны жөнгө салуу боюнча жыйын өткөргөн. Анын жыйынтыгында Unit Reactive Pharma, Medipol, Tomex, Shanshu Silk Road, KG, Alphamed Ltd, Berdi, Mediapark, Gulmet, System Ozel, Tibbi yatırmalar ve Ticaret, Юрфа, Авиационный, Меди жана Веданта борборлору томографияга тартуу кызматынын баасын 20% арзандатууга макул болгон. Ал эми Кортекс неврологиялык борбору томография баасын 30% чейин арзандатмакчы. Эске салсак, буга чейин бир катар менчик лабораториялар изилдөөлөрдүн, анализдердин баасын 30% чейин төмөндөткөн. Ал эми Банецкий лабораториясы мамлекеттик медициналык мекемелерде дарыгерлердин жолдомосу менен барган бейтаптарга 50% чейин жеңилдетилген кызмат көрсөтүүдө. Кыргызстан Израилдин башкы демөөрчүсү АКШны геноцидди токтотууга чакырды. Кыргызстан эл аралык коомчулукту жана биринчи кезекте Израилдин башкы демөөрчүсү Америка Кошмо Штаттарынын акылсыздыкты Газадагы геноцидди токтотууга чакырат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгына арналган фото көргөзмөнүн ачылышына катышып жатканда айтты. Ал дүйнө коомчулугу 6 айдан бери Газа калкынын методикалык түрдө жок кылынышына күбө болуп келе жатканын айткан. Буга чейин 13 000 бала каза тапкан. БУнун 165 кызматкери жана 95 журналист набат болду. Алардын көбү атайла өлтүрүлгөн. Мунун баары документтештирилди. Биз 2024-жылы болгон мындай геноцидди түз берүүлөрдөн көрүп жатабыз. 2 миллион палестиналык ачарчылыктан жапа чегип дүйнө эч нерсе кыла албай жатканын түз эфирден көрүп жатабыз деген Байсалов. Кыргызстан террорчулукта айыптаарын, октябрда Кыргызстан Израилдин жарандарына кол салууну айыптай турганын айтканын эске салды. Биз Израиль элин өзүн коргоо укугун тааныйбыз, бирок Израиль өкмөтү өзүн эл аралык укуктан жана Бириккен Улуттар уюмунан жогору коюуга укугу жок. Кыргызстан эл аралык коомчулукту жана биринчи кезекте Израилдин башкы демөөрчүсү Америка Кошмо Штаттарын бул акылсыздыкты жана геноцидди токтотууга чакырат деген ал. Садыр Жапаров Владимир Путиндин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, кайрадан президент болуп шайланышы менен куттуктады.
Өлкө башчы Путиндин шайлоодогу ишенимдүү жеңиши Россия элинин эгемендүүлүктү бекемдөөдө Россия мамлекетинин өз алдынча көз карандысыз жана тышкы саясатын ачык жүргүзүү боюнча саясатты таануусунун жана колдоосунун ачык далили экенин белгиледи. Жапаров Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан арда чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттер мамлекеттер аралык кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөөрүнө ишенет деп жазылат кабарда. Путин Жапаровго куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирген. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, интеграциялык бирикмелердин алкагындагы кызматташууну, ошондой эле ушул жылдын май айында Москвада өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин мааракелик жыйынын талкуулашкан. Жыйынга Садыр Жапаров да катышмакчы. Эскерте кетсек, Россияда 15-17 март күндөрү президенттик шайлоо өтүп, ага 4 талапкер катышты. Акыркы маалымат боюнча Россияда добуштардын 99,01% саналып бүткөн. Анда добуштардын 81%-на ээ болуп Владимир Путин алды да, экинчи орунга 13% менен Владислав Даванков чыкты. Калган 1,5% Николай Харитоновду, 0,7% Леонид Слуцкийди шайлаган. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аркылуу болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Асел Жанарбек кызынын сөөгү Чүй каналынан табылды. Чоң Чүй каналынан 19 жаштагы Асел Жанарбек кызынын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, буга чейин Асел Жанарбек кызынын туугандары милицияга кайрылып, 15 февралга караган түнү саат 1:30 ал канттагы үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз экенин билдирген. Аталган фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 165-беренесине адам уурдоого ылайык кылмыш иши козголгон. Издөө иштери учурунда анын курткасы, бут кийими, телефону Чоң Чүй каналынын жээгинен табылган. Издөө иштери милиция менен өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери бирге жүргүзүп жаткан. 18 мартта милиция кызматкерлери Асел Жанарбек кызынын сөөгүн суудан таап чыгышкан. Учурда маркумдун сөөгү өлүкканага жөнөтүлүп, тиешелүү соттук укуктук экспертизалар дайындалып, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен мыйзамга ылайык чечим кабыл алынат. Эскерте кетсек, Асел Жанарбек кызы жоголгонго чейин 2 ай мурда турмушка чыккан. Жакындар билдиргендей, ал жоголгонго чейин апасына аудио жөнөтүп, өлүп калса кимди күнөөлөө керектигин айткан.
Интрига курчуйбу Элчи Текебаев көкүйгө жакпай калыптыр. Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаевдин ишмердиги көкүйдөгү чоңдорго жакпай жатыптыр. Натыйжалуу ишин көрсөтө албай инвестиция тартууга шаасы келбей, бирок жеңил пиар менен алектенип, өзүнүн имиджи үчүн гана жан үрөп жүргөндөй. Кыскасы эс алып жеке комфортуна маашырланып, байдын эрке баласындай каада күткөнбү. Негизи бийлик төбөлдөрүнө Текебаев досу эмес кокус бир жеринен мүдүрүлсө, Каныбек Иманалиев министрликтен чабылганда эле мисалга айтыланып, элчибиз жерге учуп түшөт. Кыракы саясатчы ал жагында деле түшүнүп тургандыр, бирок баягы пендечиликтин күнүн өткөргөндөй. Анан калса өмүккө кыйын кезеңде арка жүрөк болгон адамдарды тез эле унутуп, кол шилтеп басып кеткенде образда жүргөнү кызык. Эртең жумушсуз калып оппозицияга болсо кайра колдонуучуларды чогулта алабы? Кескелдириктей куйругуңду кесип кете бересиң, сага ишенбейбиз деп коюшса шагысынып калат да. Жашы дагы 70ке таяп баратат. Кичине арканды алыс ыргытсаң не деп жазган Арба Кейжи сайты. Садыр Жапаров футбол боюнча команданын башкы машыктыруучусуна көңүл айтты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров футбол боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Штефан Тарковичке атасынын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтты. Өлкө башчы мындай кайгылуу күндө улуттук курама команда менен чогуу болгон нараазычылык билдирип, орду толгус жоготуу азасын тең бөлүшө турганын белгилеген. Бала кезиңизде спортко болгон шык жөндөмүңүздү байкап, келечекте белгилүү футболчу болуп чыгышыңызга атаңыздын салымы чоң экенин жакшы билебиз. Жогорку деңгээлдеги футболчу, машыктыруучуну тарбиялаган атаңызга терең таазим этебиз. Алдыдагы оюнга даярданып жаткан учурда тагдырдын оор сыноосуна карабай улуттук команда менен бирге болуу чечимиңизди футболчуларыбыз да, спорт күйөрмандары да, жалпы эле кыргыз эли жогору баалайт деп бекем ишенем. Башкы машыктыруучунун мындай мамилесин түшүнгөн футболчулар алдыдагы мелдеште татыктуу оюн көрсөтөөрүнө үмүт артам деген Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, Кыргызстандын футболчулары учурда Кытайдын Тайбэй курама командасы менен беттешке даярданып жатышат. Assalamu alaikum туугандар. Биз жаңы турга старт бердик 4-чү турубузга. Ушул машиналарга 500 сомдон билет алып бересиздер. Алдыңкы главный оюндан тааныштырып келейинчи. Бул оюнда өзгөчө, дискалары өзүнчө эле бир башкача. Ушул машинабыз главный туугандар. Жылы 97, 2-4 объемдо, автомат, бензин. В общем, мактай турган машина, видеодон көрүңүздөр, баа бересиздер. 500 сомго билет аласыздар, ойнойсуздар, утасыздар туугандар. Экинчи машинабыз кара Nexia. Биринчи оюндагыдай цветте кара Nexia 2010 жылгы. Бул дагы таза, сонун. Экрандагы номерлерге байланышасыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Чөткү. Эки матизибиз окшошкан, экөө тең 2008. Экөө тең жашы тең, вишня цвет, голубой цвет. 500 сом ушул машиналарды билет алып ойноп утсаңыздар болот туугандар. Билет алыш үчүн кандай? Биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 кылсаңыздар ушул номерде WhatsApp бар туугандар. Ушул WhatsAppка любой суроо бересиздер, жооп беребиз. Экранда көрсөтүлгөн М-банка акча саласыздар, ай жакында деп чыгат. WhatsAppка момент чек жөнөтөсүздөр. Жарым сааттан ашпасын туугандар. Билетиңиздер сразу барат. Каналга катталып бир-бирден билет алыңыздар. 4 машинадан тышкары бул оюнда 4 телефон бар туугандар. 128 памятте Samsung A15 деген телефонубуз. Samsung A15 4 телефон 128 памятте туугандар. 4 телефон 4 машина 120 штук 1000 сомдон пулубуз бар. 128 приз болот. Бул оюнда 3100 билет ойнолот туугандар. 3100 билет ойнолот. 4 машинанын 4 адам утасыздар, 4 адам телефон утасыздар туугандар. Шашылыңыздар, билет алышка шашылыңыздар туугандар. Эскертүү: Мырзаке Карагулжа Алайкуу жолунда көчкү түшөт. 18-19 март күндөрү абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшөт. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Унаалардын ортосундагы 500 метрлер аралыктагы кыймыл чектелиши зарылдыгы белгиленди. Мырзаке Карагулжа Алайкууна жолунун 55-115 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот деп айтылат маалыматта. Алыскы жолго чыгаарда дөңгөлөк, чинжирчасын, күрөк, дары-дармек топтомун, тамак-аш жана ысык суу алуу сунушталат. Кандайдыр бир кырсыкка көбү болгондор күнү-түнү иштеген 112 акысыз номерине чала алышат. Бакыт Сыдыковдун мандатын тапшырып кетеби? Жогорку Кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов мандаттарын тапшырышты. Райымбек Матраимовго жакын кол балдары катары чуркап жүрүшкөндөрү эске алынып, жарга такалышса керек. Негизи ыгы менен көп мисалдарды кыйла эл өкүлдөрүн, чиновниктерди тизмектей берсек жарашат. Ириде Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков боюнча эскертип коюлду. Бул эркул Райымбек Матраимовго жагалданып, кандоско айланчыкта эле жүрчү. Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан да талапкерлигин коюп чыккан. Кыскасы, Райымге эң жакын адамдардын катарында Бакыт Сыдыков да болгону факт.
Куулук шумдугун карасаң башка жээкке секирип кеткенге жетишкен. Азыр билмексен тартып фракция жетектеп парламентте отурат. Чын эле калыстыкты карашсаң да Бакыт Сыдыковдун мандатын тапшырып кетпейби? Бул өзгөчөбү же баарын сатып алганбы кызык, эл карап турат да деп жазган Арба KG сайты. Төрага Замирбек Базарбеков кабинет кайтарып отургандан уялбайбы? Таң каласың да. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков эң алсыз күн карама катары тарыхта калабы? Өзүнүн милдетин башкаруусун аркалай албай жөн эле жүрөбү? Кол алдындагы соттор саясий маанилүү чечимдерди чыгарышса бул жагын интернеттен окуп калабы? Жогорку соттун төрагасы болуп өз ишин тиешелүү деңгээлде аркалай албай, креслосуна кумарланып эле жүрө береби? Айтор курс суроолор көп. Сууну синген жерге куй дегендей ак сөздү айтканда майнап деле чыкпайт го. Замирбек Базарбеков өз эрки менен кызматынан кетип калса жигиттик кылмак. Райондук, шаардык жана облустук соттор укпаса өздөрүнүн кураторлору менен иштешсе ушул дагы системабы? Фемида айдыңында пара алгандар, коррупцияга баткандары арбып атса аларды токтотууга тескөөгө мамлекеттин күчү келбей жатпайбы? Негизинен адвокаттар өң тааныштар аркылуу жашылбайларды жамырып жатышканы жалганбы? Коомдук пикир түзүлүп калды да, анығында сот системасы мынчалык булганбаптыр. Саясий иштерди кеп кылбай эле коелу. Тоgoтерне келсек, төрага Замирбек Базарбеков кабинет кайтарып отургандан уялбайбы деп жазган Арба KG сайты.